Ата бейит, бул жерде кыргыздын кыраандары түбөлүк уйкусунда жатат. Bir 1938 жылдын 7-8 ноябры Сталиндик репрессия күчүнө кирип, кыргыздын каймактары куру дооматтын айынан атылып өлтүрүлгөн. Бул окуя 20-кылымдын 90-жылдарына чейин жашырылып келген. Ачыкка чыгып, сөөктөрдү казуу иштери 1991 жылдын 12-июнунда башталып, июль айында аяктаган. Алардын белгиси бейит тууралуу Таштөбө айылынын тургуну Бүбүра Кыдыралиева айтып берген. Биз жашамак ойногон заводдун чатыры жок, капкара үймөк топурак болуп калыптыр. Мен атаман сурадым, күн ачык, кар тизеден. Ата, завод эмне болгон десем, кызым, калың кар жаап бороон болуп чатырын алып кетиптир деди. Башка эч сөз айтпады. Мына азыркы турган мынабу заводдун орду. Көрсө үстүн алып, ошол жерге бут колунан алып, баш аягына карабай 5-нен 8-не чейин өлүктү ыргыта берип, анан үстүн трактор жок, топурагын күрөк менен көмүшкөн го. 73-жылы атам катуу ооруп, аккан болуп, рактын бир түрү экен. Төртөөсү чакырып, жанына отургузуп алып, мен болсо кайта турганга болбой калдым. Мени Бүйүрө дебей Бүкөн дечи, Бүкөн, сен баарынан улуусуң, билесиң балам, баягы завод. Ошол жерде Кыргыздын каймагы жатат балам. Көзүм өтүп кетип айтпай калдым, сага айткан аманатым. Жакшы заман келсе айт деди. 1937 жылы 31-июлда СССР тарыхында эң үрөй учурган документке кол коюлган. Ал документ НКВДнын номер 00447 жашыруун буйругу эле. Анда мамлекеттик кылмыш боюнча айыпталгандардын иши тездетилген тартип менен кароо, кечирим берүү жана даттанууларды кабыл албоо, соттун чечиминен кийин өлүм жазасына кесилгендердин өкүмүн тез арада аткаруу каралган эле. Жалпы жонунан 1937 жылдын август айынан 1938 жылдын ноябрь айына чейин НКВД 1.548.366 кишини камакка алган. Алардын 1.344.983-ü сот жообуна тартылып, 681.692 киши атылган. Орточо алганда күнүнө 1,5 миң киши атылып турган. Кыргызстандан 40 миңге чукул киши 1937-38 жылдары Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Сталиндик репрессиянын курмандыгына айланган басмачылык кыймылдын катышуучулары. Алар эч жерде басып алган эмес, аны баарыбыз билебиз. Тескерисинче ошо басып келгендерге каршы чыккандарга каршы күрөшкөндөрдү тарыхта басмачы деп аларга ярлык тагып 70 жыл союзумузда басмачы деп окудук. Эгемендүүлүктү алгандан баштап аларды тарыхтагы өзүнүн ордун, өзүнүн баасын, саясий илимий баасын берели деп аракеттер болуп атат. Ошол эле кулакка тартуу кыргыздын калкынын, мындай айтканда, азыркы тил менен айтканда олигархтары, байлары өзүнүн жеке менчик мал мүлкүн колхоз совхозго бербейбиз. Бул менин менчигим, ата бабамдан калган байлык, мурас. Мен аны эмне үчүн колхозго, мамлекетке беришим керек дегенде, сен мамлекетке бербесең, сен мамлекеттин саясатын колдобой дегенсиң деп аларды кулак деген ярлык тагып аларды айдады. Алардын катарында кыргыздын интеллигенциясы Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Хасан Жээнбаев, Эркинбек Эсенаманов, Марат Салихов, Имамалы Айдарбеков, кыргыз адабияты менен искусствосунун көрүнүктүү өкүлдөрү Касым Тыныстанов жана башкалар болгон. Ошо 137 адамдын көбү басмачыны да жок кылган, кулакты да жок кылгандар ошол 137 адамдын ичинин арасында отурат. Ошолор бүгүнкү күндөгүдөй эле жогорку
Москвадагы борбордук бийликке жакшы көрүнүш үчүн, өзүнүн креслосун сактап калыш үчүн баягы бөрк ал десе баш алган эр азамат аталарыбыз да жок эмес да арасында. Бүгүнкү күндө мына улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын өздүк архивиндеги жашыруун, таптакыр жашыруун деген маалыматтар да чыгып атат. Ошол эле интеллигенциянын арасындагы бири-бирин каралаган, бири-бирин күнөөлөп жазган маалыматтар чыгып атат. Мындай айтканда, Москвадан Сталин келип алып, Кыргызстандын булуңгурчун кыдырып, ким кулак, ким басмачы, ким саясий кылмышкер экенин издеген эмес. Ал Москвадан тапшырманы берген, а жергиликтүү бийлик, ал ким? Жергиликтүү бийлик, ал Кыргызстандагы чиновниктер болгон ошол мезгилдеги. Ошолор эле көрө албастыктан, менсинүүдөн, ичтарлыктан бири-бирин репрессия кылып жок кылышкан. Жана 35-жылдан баштап 38-ге чейинки саясий репрессия бул ак үй көк үйдө отурган чиновниктерибизди репрессия кылды. Ал эмне себептен мындай окуя болду? Алар ошол социал турам партиясынын мүчөсү, тигил бул организациянын мүчөсү деп азыркы мезгилдеги салыштырганда, алар ошол социал турам партиясынын мүчөсү, Шура-и Исламия деген партиянын мүчөсү деген сыяктуу саясий контрреволюционерлер булар. Революцияга каршы революция кылабыз, совет бийлигин кулатабыз, ага баш ийбейбиз деп атат деген жалаан жаап аларды кетирди. Эми ушул 3 окуя басмачылык, кулакка тартуу, саясий репрессия аябай бири-бири менен байланыштуу. Арадан 85 жыл өттү. Тарых алдында куру дооматтын айынан атылып кеткен ата-бабалардын акталып өз ордуна кое албай жатканыбыз өкүнүчтүү дейт тарыхчы, изилдөөчү Жолдошбек Бөтөнөев. Бирок кандай болгон күндө да алардын ысымдары ачыкка чыгып, бүгүнкү күндө акыйкат орун алууда. Албетте, биз ошо 20-50 жылдагы сталиндик, советтик саясий машинанын курмандыгына айланган аталарыбызды баягы өзүнүн илимий, тарыхый, саясий баасын бере элекпиз. Биз баягы жылда эле ошол 7-8 ноябрь болгондо ата бейитке барып гүл коюп коебуз. 137 адамды эскерип коебуз. Ал дагы толук эмес, Абдыкадыр Орозбеков жок ал жерде мисалычы. Ага гүл коюлбай эле калат дегенде мындай айтканда да. Ата бейитте жаткан 137 адамдын арасында мисалы Абдыкадыр Орозбековдун ысымы жок. Бүгүнкү күнгө чейин. Абдыкадыр Орозбеков деген бул азыркы кадимки Кадамжайдын Охна деген айылынан чыккан баягы Кыргыз автономиялык областынын аткаруу комитетинин биринчи жетекчиси болуп атат. Ошол киши бүгүнкү күндө ата бейитте ысымы жок. Аны айтса, ал баягы тергөө абагындагы конфликттен улам каза болуп, анан ал тиги аларча көрсөтөн жакка коюлган деп айтат. Ошол жердеги бир мен ойлойм бүгүнкү саясий катачылык. 31 жыл болуп атат эгемендүү болгонубузга. Ошол кишинин ысымын коюп койгонго жараганыбыз жок да. Быйыл 1916 жылкы үркүн боштомдугунун көтөрүлүшүнө 104 жыл толду. Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 104 жылдыгы. Саясий репрессиянын курмандыгына 85 жыл болду. Кыргыз тарыхында мамлекеттин мамлекет болуп түптөлүшүнө салым кошкон инсандардын ар бири өзүнчө китеп болуп чыкса болмок. Бирок тилекке каршы каржы маселесинин айынан артка сүрүлүп келет. Кошуна Өзбекстанда, Казакстанда бул окуялар боюнча жүздөгөн эмгектерди жарыкка чыгарып коюшкан. Бизде тилекке каршы манжам менен санай турган гана китептерибиз бар. Дагы деле коркуп отурабыз. Мисалы Россия менен СССРди чаташтырбаш керек. Россия Федерациясы бүгүнкү күндөгү ал дагы биздин Кыргыз СССРдин окшош эле РСФСР деп СССРдин курамында мамлекет болгон, бирдей эле укукта болгонбуз. Да, Россия бүгүнкү күндө СССРдин мураскору. Ал жерде биз сталиндик саясатты сындасак эле биз Путинди сындаганды түшүндүрбөйт ал. Кээ бир жанагы чала сабаттар ушундай түшүнүп алып атат да. Азыр эле тиги Сталинди сындасак, Ленинди сындасак биз Путин капа болот дегенде. Жок, Путин өзү баш болуп сындап атышат советтик системаны. Кайсы жактары туура, кайсы жактары туура эмес экенин орустар өздөрү сындап атат. А биз дагы деле кулдук психология, дагы деле коркуп үркүп отурабыз, орустар капа болуп калат депчи. Кандай болгон күндө да тарых баарын ордуна коет. Мамлекеттин мамлекет болуп түптөлүшүнө салым кошкон инсандар элдин дилинде, муундардын жүрөгүндө ар дайым сакталат.